Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Түркиядагы мелдеште Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курамасы 3-орунду ээледи. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Түркияда өткөн Ясар Догу Бекбе Эмре Хамид Каплан аталышындагы спорттук күрөш боюнча эл аралык мелдешинин жыйынтыгы менен 3-орунду ээледи. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкенде, атамекендик спортчулар 1 алтын жана 2 коло медаль тагынышты. Биринчи орунга 166 упай менен Иран чыкса, экинчи орунда 107 упай менен Түркия, Кыргызстан 97 упай алып, 3-чү орунга чыкты. АКШда каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү мекенин алып келинди. АКШда каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, алардын сөөгү 8 мартта эртең менен Манас эл аралык аэропортуна жеткирилген. 22 жана 21 жаштагы жигиттер Филадельфия шаарында жол кырсыгынан мерттинген. Буга чейин соц тармакта Филадельфияда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык жигит каза тапканы, анын бири АКШга апасы менен жаңы эле барып жеткирүү кызматында иштеп жатканы тууралуу маалымат тараган. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Промзона клубун спецназ тинтүүгө алып баңгизат тапты. Бишкектеги Промзона түнкү клубунда тинтүү болуп, анда иштегендердин айрымдарынан баңгизат табылды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин укук коргоо кызматкерлерине А аттуу киши белгисиз адамдар менен бирге Бишкектин жана Чүй облусунун аймагында баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенип жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин баңгизат, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча иш козголгон. 38 жаштагы Чуа аттуу жаран кармалып, анын үйүнөн баңгизат табылган. Бул иштин алкагында Промзона түнкү клубунун айрым кызматкерлери баңгизатын сатуу менен алектенгендиги тууралуу маалымат түшкөн. Милиция тинтүү иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында 31 жаштагы жарандан ири өлчөмдөгү наша табылган деп жазылат билдирмеде. Ал эми экинчи адамдын автоунаасынан мефедрон заты алынган. Экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилгени, Промзонанын жетекчилигине юридикалык баа берилери кошумчаланды. Аскер кызматкерлерине кызматтык үйлөрдү менчиктештирүүгө уруксат берүү сунушталды. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо коопсуздук жана миграция боюнча комитети аскер адамдарынын кызматтык турак үйлөрү менчиктештирүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун 3-окууда карап, жалпы жыйынга алып чыгууга макулдук беришти. Мыйзам долбоору аскер кызматында 20 жылдан ашык эмгектенгендер жашап жаткан кызматтык үйлөрү менчиктештирип алууга жол ачат. Бирок кызматтык үйлөрдө аскер адам иштеп турган учурда менчикке чыгара албайт. Долбоор кабыл алынса, турак жай кодексине аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Кыргызстанда соңку 15 жылдан бери аймактарда жана Бишкекте аскерлерге атайын үйлөр курулуп келет. Учурда канча аскер кызматкерлерине турак жай курулганы жөнүндө так сан жок. Кыргызстандын чек ара кызматы азыр улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын курамында. Номер 35-чи бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган элдик топтун лидери Акылбек Төмөнбаев кыргыз элин Орозонун башталышы менен куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу момун мусулмандар, баарыңыздарды куттуу Орозо айынын башталышы менен чын дилимден куттуктайм. Орозо айы береке жааган, кут төгүлгөн ыйык ай. Бул айда аруу тилектерибизди айтып, жаратканга сыйынып 30 күн орозо кармоо парзын аткарабыз. Кармаган орозонун касиети менен дил дүйнөбүз тазарат, ыйманыбыз бекемделип, жакшылыкка болгон үмүтүбүз артат. Жакшы ой, жакшы ниет кылалы, садака берип, колунда жокторго каралашалы.
таарынычтарды унутуп кечиришели. Баарыңыздарга жакшылык, элибиз ынтымакта жана бакубатчылыкта жашап, өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болушун тилейм. Куттуу орозо айыңыздар маарек, орозоңуздар кабыл болсун деген эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев өз Facebook баракчасы аркылуу. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, аста кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Ипотекага үйдү мамлекеттик кызматкерлер эле алат деген Тамада калп айтканын моюндады. Буга чейин Тамада Аббас Муратовдун видеосу тараган. Анда мамлекеттик ипотекалык компанияга наразычылыгын билдирип, ипотекага үйдү мамлекеттик кызматкерлер эле алат экен деген. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Тамаданы компанияга алып барып, иштөө тартуу менен түшүндүргөн. Айтып атпайбы, калп экен, анан калп экен деп. Балда эле чакырышат экен. Же бир строй компаниялары сени жалдадыбы? Мамлекеттик ипотекалык компания. Күнүгө 300-400 кээде баягы абдан болуп кеткенде 500-га чейин адам келип ушерден консультация алып катты төлөйт. Салам алейкум. Атың ким? Абас. Абас, сен билдин Абас деп жүрүп. Неофициально иштеген, любой жерде иштеген биздин гражданиндер үй ала алат депчи. Ал жөн эле экен понт. Жөн эле бияка элдерди ошентип көбүрөөк келип информация алсын деген сыяктуу алдап эле чакырышат экен. Бул жерде элдер очередьте отурат. Ушунун баардыгы азыр консультация берет. Сендер өткөндө жана TikTok айтып атпайбы, калп экен, анан калп экен деп. Мына. Ушу жалган айтып керек эмне, жүрөм кашып өтүп. Ана очередь менен кирет баягы. Мына консультация болот. Баардыгы консультация болот. Баардыгы сендер болгондой жаш балдар. Ана мындай да. Тиякта очередьке турат. Бир жерден консультация алат. Күнүгө 300-400 кээде баягы абдан болуп кеткенде 500-га чейин адам келип ушерден консультация алып катты төлөйт. А сен каратып туруп эле жөн эле жалганды каратып жүрсүң. Эми туура эмеспи? Жүрөйчү. Бизде кимдер катталат? Бул өткөндө бул жигит, жана Тамада жигит. Өткөндө жана айтты го деги. Булар калп айтып атышты. Мамлекеттик кызматтагылар гана ала алат деп. Айтпачы, бизде мыйзам бар, мыйзам. Мисалы үчүн сен айтып атасың. Калп экен деп.
1 минут кирип чыгыпсың 2 минут. Жартында бирөөлөр турабы, же бир строй компаниялары сени жалдадыбы. Мында кандай интерес бар түшүнбөйм да. Сенин кызыкчылыгың деп сук болуш керек ушундай ушунча бияктан Алматы экен мындай болуп калдык тиги. Мен келдим, колдон очередь мен келдим, ушу тиги обед учуруна 4 минут калган учур болчу да. Анан мен да өзүм кызалат болуп кирдим, обед болуп калды. Кандай тейлешет, кандай болот деген ой менен ушу биякта отурган кыз болчу. Анан келип сурап, эмне боюнча келдиңиздер? Анан ошентип өзү ортодо киши обедке шаштырды, кандай жерибиз, кандай болду? Sen bana жеткиликтүүрөөк маалымат ала албай калып, анан ошо түшүнбөстүктүн айынан ушул жагдай. Анда айт да, мен келдим. Мен келсем обедке чыйдакчы, обедке 3 минут калганда келген өзүндө күнөө деп айтпайсыңбы? Анан булар калбай турат. Анан мамлекеттик кызматтагылар эле алат экен деп. Sen aytkaның ошол. Бизде мыйзам бар. Шороодо иштейсиңби, базарда иштейсиңби, такси айдайсыңбы, стройкада иштейсиңби, мигрант болосуңбу, же мына өзүң тамадаңасың. Тамада болосуңбу, эгерде соцфонд болуп, жана фирмада иштесең, сен ошол жерден айлык аласың да. Соцфонд төлөп, биз соцфонд база бизде чыгып турат. Эгерде тамада болсоң, патент алып, мамлекет менен мындай мыйзамды алакада болсоң, анда сөзсүз түрдө бизде көрүнөт, базадан менен көрүнөт. Патент көрүнөт, салым көрүнөт. Болду. Келе кой, отура кой, очередке тура кой деп үй ала кой. Жана анда 50% беркинде очередсиң, беркинде очеред. Ну зачем мына ороз айынын астында калктын баарын айтып тиктокко таратып популярный болду. Знаменитый болуп кетти. Жактан эми Алматыдагы азыр эми орозонун биринчи күнү, орозонун биринчи күнү эми туура эмес бул жактан түшүндүргөн жактан дагы туура эмес түшүнүп алып, мен дагы ызаланып, ачуулук менен эле баягы сонун настрой менен келип эле бияк туура эмес түшүндүрүп алыптыр, мен туура эмес түшүнүп алып эле ошондон эле ызалыктан эле ичип күйүп кеткенден эле ошол видеону тартып койгом да. Анан артында эч кандай мындай азыркы саясатты мындай колдобогон, ушундай сиздердин наоборот ишиңиздерге биз сүйүнүп, аябай кубанып, толкунданып эме кылабыз. Ошондой ой менен келип анан туура эмес түшүнүп алыптырмын мен. Просто бул жакта туура эмес түшүнүп алыптырмын, мен ушундай ой менен чыгып кетти да. Анан ишинде экинчи эмоция калтырбайлы болду. Калптай. Орусия Кыргызстанга 2 миллиард рубль бөлүүгө даяр багыты. Орусия Кыргызстандагы калдык сактоочу жайларды калыбына келтирүүгө 2 миллиард 141 миллион рубль бөлүүнү пландап жатканын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө республика боюнча 92 калдык сактоочу жайы бар болсо, анын 62 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында турат. Кажы Сай жана Мин Куштагы 4 калдык сактоочу жайды рекультивациялоо иштери аяктап жатат. Мындан тышкары биздин кайрылуубуздан кийин Россия бул максаттарга 2 миллиард 141 миллион рубль бөлүүнү көздөп жатат. Тиешелүү келишим иштеп чыктык. Документтин алкагында бул ишти жүргүзө тургандарды салык төлөөдөн бошотуп беребиз, деди Мамбетов. Анын айтымында Кажы Сай, Тоң районундагы, Сумсар, Чаткал районундагы жана Канда, Кадамжай районундагы 5 объектти реабилитациялоо пландалууда. Мындан тышкары Таш көмүр жана Ноокат райондорундагы тоо таштандылары рекультивацияланат. Assalomu alaykum tug'anlar. Biz жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет ала бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдо, автомат, бензин. Общем мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Биринчи оюндагыдай светти, кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкон, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банка акча саласыздар, ай жакына деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тышкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык турак жайдын курулушуна капсула салынды.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик ипотекалык турак жай комплексин курууга капсула салды. Бул тууралуу өкмөт билдирди. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын 11-кичи районунда жайгашкан жалпы аянты 9,64 гектар жер тилкеси мамлекеттик ипотекалык компания ААКга өткөрүлүп берилген. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасын ишке ашыруу максатында Борбор калаада көп функционалдуу турак жай комплексин долбоорлоо, каржылоо жана куруу боюнча инвестициялык келишим түзүлгөн. Долбоорду ишке ашыруунун алкагында жалпы аянты 4050 чарчы метр болгон 500 батир мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлөт. Жапаров 2021 жылдан бери бюджеттен 10,7 миллиард сом бөлүнгөнүн белгиледи. Турак жай комплексинде соода борбору, бассейн, бала бакча, мектеп, спорт комплекси, жер астындагы унаа токтотуучу жай, велосипед жолдору болот. Комплексти куруу долбоорун ишке ашыруу 60 айды түзөт. Анын 12 ай долбоордук сметалык документтерди даярдоого жана аны тиешелүү мамлекеттик органдарда бекитүүгө каралган. Орусиядагы мигранттар үчүн жаңы эрежелер сунушталууда. Россия Федерациясына барган мигранттар профили боюнча иштебесе 15 күнүн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүсү талап кылынат. Мындай мыйзам долбоору даярдалып жатканы тууралуу Россия Федерациясынын Эмгек министрлигинин басма сөз кызматы Известияга билдирген. Маалыматка ылайык, документ өкмөттүн стратегиялык жайынын жыйынтыгы боюнча даярдалып, ишке берилүүчүлөрдүн уюшкан түрдө ишке тартуу кызыгуусун арттырууга жана жалпысынан приоритет катары мындай механизмди консолидациялоого багытталган. Мыйзам долбоорунда чет элдик жарандан Россияда убактылуу иштөө укугун тастыктаган атайын документ түзүү каралган. Практикада бул уюмдук жалдоо алкагында эмгек мигранттуу уруксат кагаздарына ылайык белгилүү бир иш берүүчүдө иштей турганын билдирет деп жазылат маалыматта. Кара сууда жаранды 4,5 миллион сомго алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 4-март күнү Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө Чоң Алай районунун тургуну 1999-жылы туулган ГА арыз менен кайрылган. Анда Саид аттуу жаран анын ишеничине кирип, ага таандык болгон Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасын Gen Trail үлгүсүндөгү прицебин алдоо жолу менен алып кеткени билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Топтолгон материалдын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө аракеттери башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары мурда сот жолуна тартылган. Баткен облусунун 95-жылы туулган тургуну жүк ташуучу автоунааны сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармалып камакка алынды. Жабырлануучуга келтирилген зыян болжол менен 4,490,000 сомду түзөт деп жазылат маалыматта. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө аракеттери уланууда. Кыргызстанда кызамык боюнча кырдаал курч. Жыл башынан бери өлкөдө кызамык оорусунун 4855 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык иммунопрофилактикалык борборунан кабарлашты. Билдирмеге караганда, кызамык өзгөчө Бишкек шаарында, Жалал Абад, Чүй жана Ош облустарында күч алууда. Мындан улам борбордун адистери кызамык жана кызылча ооруларына каршы кошумча эмдөө өнөкөттүгүнүн 2-этабына даярдык көрүүнүн алкагында медицина кызматкерлери үчүн окууларды өткөрө баштады. Анда медиктер аталган дарт боюнча элге туура маалымат жеткирүүнү үйрөнүшөт. Мындай окуулар өзгөчө эмдөөдөн өтүшү керек болгон балдардын ата-энелери менен туура байланышты түзүүгө жардам берет деп жазылат маалыматта. Бүгүн Бишкектин айрым көчөлөрүнө ичүүчү суу берилбейт. 12-мартта Бишкектин кээ бир көчөлөрүндө ичүүчү сууну берүү убактылуу токтотуларын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, бүгүн Анкара Горки көчөсү, Аламүдүн дарыясы жана темир жол менен чектешкен Тилкеде жана Октябрь көчөсүндө саат 9:00-дөн 16:00-га чейин жок болмокчу. Өчүрүү суу кампасында жана шаардык тармактарындагы оңдоо иштерине байланыштуу экени айтылды. Бишкек суу каналы башкармалыгы ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, элди ичүүчү сууну эртелеп камдап алууга чакырган. Кечээ алдамчылыкка айыпталган Акылбек Ишимовдун амалына баракелди. Шаршенбек Абдикеримов, Канатбек Исаевдин колдоосу менен депутат катары көзгө көрүнгөн Акылбек Ишимовго учкай токтололу. Бул ыйгул 2021-жылы БШКнын мүчөсү кезинде ири өлчөмдөгү алдамчылыкка айыпталып, камалып, мурдуна суу жеткенде түрмөдөн чыккан. Таасирдүүлөрдүн артынан саясатка аралашып алып, орто жерден жаза басып, жүзү ачылган ошол да. Кызыгы өткөн күндөрдөн сабак алган эмес. Айтору акыркы кездери элге кыйынсынып, улак тартыш өткөзүп, бийликке жагынуу менен устукан алгысы келип калганбы? Улам бир саясий күчтөргө секирип, туруксуздугун көрсөтүп, эмнеге жанталашып жатат? Бул бийлик Акылбек Ишимовдун абийирин төгүп камаганда, натыйжада болбой эле
жагылдана береби. Жигиттик ар-намыс кайда? Саясатка ушундайлар талпынып жашаса баа баркында чүрүшөт го деп жазган Арба Кейжи сайты.